Құрылғаны ат-эле болбосо, заты анча сезилбеген Нарын шаарындагы борбордук Ала-Тоо стадионун реконструкциялоо 300 жылдын май айында башталган. Жалпы сметалык наркы 326 миллион сомго бааланган ал 4,5 миң орунга эсептелип, атлеттерге да, көрөрмандарга да бардык шарттары каралган. Ушул иштерди ийине жеткирүү милдети жүктөлгөн Бейшенбай курулуш жоопкерчилиги чектелген коомунун адистеринин билдирүүлөрүндө, эгер буга чейин бир гана футбол талаасы болсо, эми дароо спорттун 4 түрү боюнча машыгууга жана белдештерди өткөрүүгө мүмкүнчүлүктөр түзүлмөкчү. Бул долбоор негизинен 2 трибунадан турат, чыгыш жана батыш трибунасынан турат. Батыш трибунасында VIP зоналар жайгашкан, атайын көрүүчүлөргө бардык шарттар каралган. Газондорубуз искусственный жана маданий түрдө өстүрүлөт. Эң негизгиси бүгүнкү күнгө талапка жооп берет. Жогорудагы объективде эле кайрадан капиталдык оңдоп түзөлөрдөн каланын чоң ортосундагы Ала-Тоо ден соолукту чыңдоо комплекси да өтүүдө. Өткөн кылымдын 80 жылдарында калк кызматына коюлуп, эскилиги жеткендиктен аны жаңыртуу зарылдыгы эч ак жаралган. Бирок казынадагы каражаттын өп чаптыгынан ойлогон ойду кыстаган турмуш чеңип келген. Бакытка жараша, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчыбек Ташиевдин Теңиртоо жергесине иш сапарларынын биринде көпчүлүктүн көктөн бери көксөп келген кыялдары орундалып, толук кандуу жумуштарды жүргүзүүгө 31 миллион сом чегерилген. Ден соолук чыңдоо борбору 2024 жылдын күз айларында башталган. 95% бүтүп калды. Анан мен ойлойм, келечекте ушул биздин спорт ордобуз келечекте республикалык, облустук, ошол эле эл аралык маанидеги бир чоң мелдештерди өткөрсөк болот. Бул жерде биздин ушул Ала-Тоо спорт мектебинин машыгуучулар, тарбиялануучулар ушул жактан окуу машыгуу сабактарын өтүшөт. Ал эми Алмабак чөлкөмүндөгү Сүйүнбек Бекмамбетов атындагы өспүрүмдөрдүн Олимпиадалык резерв мектебинин жаңыртыла башташына кандайдыр бир деңгээлде кыргыз балбандарынын дүйнөлүк рейтингде лидерлердин катарынан орун алгандыктары себеп. Анткени аталган жайда тээ баштан эле эркин жана грек-рим күрөштөрүнө өзгөчө басым жасалат. Ошол жеке ишкерлер тарабынан демөөрчүлүк чыгып, ушул имарат 2024 жылы ноябрдан баштап ошо курулуп баштады. Камчыбек Кыдышаевич өзү келип капсуласын салып кеткен. Ошондон бери мынакей пайдубал түптөлүп, буюрса имарат курулуп баштады. Негизи акыркы 2 жылдан бери Нарын облусунда курулуш кеңири кулаш жаюуда. Алсак учурда социалдык экономикалык мүнөздөгү 78 объектиде иштер жүрүп, алардын 19-ун жыл айына чейин пайдаланууга берүү болжолдолгон. Алардын 3/2 билим берүү жана саламаттыкты сактоо мекемелери. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР Нарын.